Bir көчөгө 4 көп кылат. 5 байке, 5 жерге койгон. 5. Атталган эмес, бул жака уруксат берилген эмес, бул жер мыйзамсыз деп айтты. Балдар келип ойноп турду. Эми жаш балдар ойной турган нерсе эмес да, бул оюн бүт частный домдор экен. Өзүңөрчү өз билендик менен коюп алгансыңар. Бүгүнкү күндө талапка жооп бербеген эч кандай уруксат кагаздары жок. Ушул жер сизге караштуу же шаарга карайбы? Qora, gay keldim ayerga, menga. Menga qaragin-da. Чакыр бер. Мына балдардын коопсуздугун биринчи орунга кое турган болсоңор, демек сынос кылып атауына сеники, сен жоопкерчиликтүүсүң. Түшүндүңбү? Мыйзамды сыйлап жашашыңар керек, бардың. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Урматтуу Тактала каналынын көрөрмандары. Биз көптөн бери коомдук иш-чараларга аралашпай, коомдук маселелерди социалдык болобу, экономикалык болобу айтор ноокаттын көйгөйлөрүн алып чыкпай калдык. Анткени Кыргыз Ата өкмөтүнүн бизде Акбулак айылында 5 көчө асфальт болуп бүттү. Практически толугу менен бүтүп, ачылышына даярбыз. Буюрса 12-синде буюрса президенттин өкүлү Оштогу Аманкан Кенжебаев келген атат конокко. Ноокат районунун жаңы акими Нурлан Бейшенбекович, жогорку кеңештин депутаттары, 3-округдун 3 жогорку кеңеш депутаты конок болуп келатат. Буюрса той алдында тойго даярдык. Ошондон улам азыр негизи ноокаттын жараныбызда, ушул жерде туулуп өскөнбүз, ушул жерде төрөлүп. Айтор бул жер место локация шаардын так ортосуна, бул жакта Абсайдар ажы алдыгы Бишкек стоянкасы айтор автобекетке жакын жерде, ош тараптан келатканда. Мындайынан оштон келатып бул жага тууру базардын күн чыгыш тарабына кирип кетсек болот. Жанакы биздин талант менен биринчи жолу ноокаттын жанакы касаптар аттын баштарын таштап коюп, жана сөөктөр чирип жаткан жерден мери менен кырылыш баштаган жер ошол жака кирип барат. Андан ары биз мындайынан айланып Кыргыз Атага чыгып кетебиз. Основной мен пробка учурунан ар жак пробка болот дагы. Бул жактан бул жерде МЧС бар. Чыгып эле бул жактан бурулуп өтүп кетебиз. Эми бул жер Мир Махмудов айыл өкмөтүнө карайт. Ушул Мир Махмудов айыл өкмөтүнө бул жерде соода бүгүн жума экен. 7-си жума күн, элдин баары жумада экен, базар соодагерлери деле мына жолдун боюнда соода кылып атат. Сатуучулар жок да. Жок, просто жок. Мына көрдүңөр, жок. Например, мына жерге эмне деп жазыптыр? Жазып коюппу? Жазбаптыр. Обычно арбуздун сенасын жазып, М-банкты коюп коет. Коесуң таразыга. Канча килограмм болсо ошонун акчасын төлөп коюп кете берет. Жума күнү ноокатта көп жерлер иштебейт. Көп дүкөндөр, айтор элге кызмат кылган сервистердин баардыгы иштебейт. Мына сатуучулар көрдүңөр, жок. Аллахка таваккал кылып эле кеткен. Бизде элдин аманатынан коркуп алым уламаларыбызга чубак ажыраматтык окшогон. Ошол адамдар даават аркылуу бизди караңгылыктан алып чыкты да. Дин менен жашаган адам акысы акырет бар экенине. Өтөрүңүз. Айтор адам акысынан коруп калган учур. Бул жагы эми жакшы. Ошол эле учурда дагы бир нерсе, мына ушул жерге келгенде мына нерселер Мир Махмудов айыл өкмөтүнө азыр ким келип калды бизден? Мир Махмудов айыл өкмөтүнө мурдакы акимияттагы аппарат жетекчиси Абабакир мырза азыр айыл өкмөт болуп келип калган. Как раз азыр чагылдырып берели маселелер, андан кийин телефон аркылуу байланышка аракет кылабыз. Мына ушул нерселердин турганы бул эми чоң эле бир помех да, помех создавать этип турат. Эми бул нерсе кантип келген, эмнеге турат бул жерде деп мен кызыгып көрсөм, учурунда жанакындай эки улуттун ортосунан чыр чыгарып, кастыкка алып келип, тополоң болуп, жана ошский событиялар бар го. Ошого окшогон ызычуулар чыкканда, ушул жерди тосушкан деп айтып атат да. Ушул жерди тоскон, бул жака машина кирбей турганда алып тоскон деп айтып атат. Андан бери канча жыл өттү, неужели буну эстелик кылып, ошол баягы үчүнчү тарап, ички душман дейбизби, же сырткы душмандар, ички душмандарды пайдаланып, ошо ызычуу эки бир элден, бир жерден дини, тили, өлкөсү бир, эки калкты
кызы чук алып келген кээ бир адамдардын ошол ошки событияны эске салып турсун деп бул жерге калтырып коюшканбы билбейм. Айтор буну деген жок кылыш керек да. Бул эч нерсе эмес. Аркы бетинде дагы ошол көрүнүш да. Аркы бетинде дагы ушундай памек бере турган нерселерди коюп салган. И ансыз келгенсип ар бир 100 метрде лежачки полицейскийлерди искусственный неровность коюп салган да. Бул көчө, анан бул жакта эки көчө. Биз ушул эки көчөнү бүгүн сиздерге эринбей эле чагылдырып берели. Эми бир өлкөдө жашап аткандан кийин мыйзам бардыгыбызга бирдей да. Бардыгыбызга мыйзам бирдей. Мен айыл башчы болуп иштеп турган учурда өкмөткө кайрылып, өкмөт анан мен биздин Ноқат районунун ГАИге кайрылып, анан дептен бүт бардыгы келип, чогуу ошол Акбулак айылынын бизде маршрутный линия бар. Жалпы 10 айылдаманын ичине камтыган, айылдын ичинен өтө турган маршрутный линия бар. Ошол жерге ошол искусственный неровность орнотолу деп алып барганмын. Ошондо улам мен билем. Бул искусственный неровность кайсыл жерге койсо болот мыйзамды. Бул муниципальный объект кайсыл көчөдө бала бакча болгон болсо, мектеп болгон болсо, айыл өкмөт, администрация айтор муниципальный объекттер бар жерге гана коюлат да. Бул согласовать этилип, өкмөткө кайрылуу жасап айыл башы. Анан өкмөт районго, район анан депке ушинтип отуруп, анан деп айыл өкмөт менен ГАИ менен согласовать этип туруп, алар келип көрсөтүп берет кайсыл жерге знак коюлуш керек. Ошондо дагы деп эгерде депке караштуу, Минтранска караштуу көчөлөр боло турган болсо, алар коюп берет. Болбосо айыл өкмөт өзү ички жолдорго. Бул азыр Мир Махмудов айыл өкмөтү болуп атабы? Мир Махмудов айыл өкмөтү болсо, Мир Махмудов айыл өкмөтүнүн ички көчөлөрүнө кирет дагы айыл өкмөт өзү бул жерди камсыздаш керек. Айыл өкмөт өзү знактарды коюп берген. Мына бул жерде деле мына өзү жол тар. Канча метр чыгат? 4 метр чыгабы? 1, 2, 3, 4 метр жол өзү. 4 метр жолго bunun не кереги бар? Мына кире бериште эле помех берет. И мына 5 метрден кийин эле мына лежачий полицейский турат да. И причем буну өтө бийик жогору жактан көрсөтүп берели ордунан. Аябай мына бийик орнотуп койгон жерлери дагы бар да. Бул көчөгө Мир Махмудов айыл өкмөтүнө мындай көчө бунун үстүндө дагы бар. Айтор бир 4-5 мен билгенден 4-5 көчө бар. Ушул 4-5 көчөгө буларга кандай болуп калат ошондо? Мыйзам буларга башкача мыйзам же булар бир автономный айыл өкмөтпү же кандай? Буларга эмнеге мыйзам таласында? Бизде, например, Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө өкмөт кээ бир айылдарга мыйзамсыз орнотулган ошол дөңчөлөрдү бүт бардыгын бир эле күндө келип сүрдүрүп салды. Анткени азыр мындай да. Автоунаа менен баратып, знак жок да, знак жок. Например, мына жерге азыр мына 100 метр, каждый 50, андан нарагына каждый 50 метрде кое берген. Мына жерден примерно чагылдырып берсең, мына прямо краскалап коюштур, көрүнөт да. 1, 2, 3, 4. Алдыгыдан нар жагына уже каждый 50 метрден 4 жерге орнотуп салган. И бакы ар бир коюлган жерге мындай бир предупреждающий знак да коюлган эмес да. Мен азыр ушул жерде келатып, например, ушул жерден ДТП болуп, мына дөңчөнү знактын жоктугунан случайно ушул жерден катып өтүп баратып, мен бул арыкка кирип кетиши мүмкүн, же бул жашоочунун үйүнө зыян кетириши мүмкүн, же айтор бир ДТП боло турган болсо, мен сотко бере турган болсом, мен утам да. Однозначно мен утам, мен кеткен чыгымды төлөтсөм болот. Буга азыр түздөн түз айыл өкмөт буга жооп бериш керек да. Биз азыр айыл өкмөткө кайрылабыз. Карасаңар мунун эмне кереги бар эми? Ар бир 50 метрге коюп салган. Ким чара көрөт? Ноқат району так шаардын ортосу. Эмне кереги бар дегенде мен түшүнбөйм. Бул жерде бала бакча болбосо, больница болбосо, муниципальный объекттин бири дагы жок. Бүт частный дом. Просто мына шу шаардын ичине киргенде мына ал жер чересчур эле да, ар бир 50 метрге коюп салган.
Эми динде дагы мен мына өзүбүздүн кыргыз улутундагы, өзбек улутундагы алым уламаларыбыздын ушул дөңчө жөнүндө даже эскерткен видео обращенияларын көрдүм. Адам акысына кирбей келе деп атат. Адамдар жол тегиздеп атат, жол оңдоп атат. Көпүрө салып атат, атама, энеме, өзүмө соо барып турсун деп. Сен эмнеге бир оңдоп койгон жолду кайтып дөңчө мыналарды жасап, искусственный нейронусты жасап, адамдарга помех берип, ошол жерден өткөн водитель сени сөгүп өтөт деп атат. Өткөн водитель налат айтып өтөт деп атат. Ким сага рахмат айтып айтат деп атат. Бул жерде азыр түшүнүктүү, мына ушул жерде бир ушул көчөдө канча бир бул жагы болжол менен бул жагында 15 үй болсо, бул жагы 30 үй бүлөнүн эле кызыкчылыгы весь райондун калкынын кызыкчылыгынан бийик турат да, булар өздөрүнүн кызыкчылыгынан. Эми түшүнүп атам. Эти ашат, балдар ойнойт, балдардын коопсуздугун карап булар жасап атат. Но бул мыйзамдуу болуш керек. Мыйзамдуу болсо, эгер бала бакча болгон болсо, муниципалдык объекттер болсо, анда мыйзамдаштырып туруп койсоңор болот. Бул жерде бир да объект жок. Көчө деген тегиз болуш керек да. Мына азыр узундугу канча? Примерно 200 метр көчө, 200 метр көчөгө так 1, 2, 3, 4, 5 жерге дөңчөнү орнотуп салып турсаңар да. Эми ар бир көчө буга ким чара көрүш керек? Эми бул мыйзамсыз да. Бага мына жаңы келген аким Нурлан Бейшенбековичке да биз кабар беребиз, сөз обязательно. Айыл өкмөткө кабар беребиз. Бул нерселер деген алыныш керек. Көчө деген тегиз болуш керек. Эч кимге мындай тоскоолдук жаралбаш керек. Балдардын коопсуздугу эте durгу. Балдар деген балдар аянтчасында ойнош керек. Короонун ичинде ойнош керек. Бала бакчада ойнош керек. Атайын развлекательный торговый центрлер бар. Бул жер шаар, бул жер айыл эмес. Мен түшүнөм, эгерде айыл болсо, бир айылдын тоонун түгүндө бир айылдын ичи болсо, ички көчө болгон болсо, движение аз болгон болсо, анда эми бир жөн. Ошондо дагы мыйзамдуу эмес. Ошондо дагы мен жана жогоруда айтып өткөндөй, кайсыл бир водитель келип туруп ушундан ДТП боло турган болсо, сотко бере турган болсо, айыл өкмөттү соттон утуп чыгат. Возмущать деп бүт полный чыгымды төлөттүрсө болот. Ушундай урматтуу мекендештер. Биз эми азыр обед учурунан деле өтүптүр. Саат канча болуп атат? Саат. Биз азыр өкмөткө чалып көрөлүчү. Конкретно эмне дейт экен? Азыр Абубакир мырзанын номери бизде болуш керек. Буларды ким жасаган мыналарды? Лежащий полицейскийлер. Лежащийлер о асфальт жасагандар о уже нечилик болуп кетти. Сиздер жасаган эместер, а? Мир Махмудов айыл өкмөтүнө карайсыздарбы? Шаарга карайсыздарбы? Жок. Монол базарча рынок Мир Махмудовго карайт деп өдү эле шаар мэри Аскаралы Рысбекович. Ал жак шаарга карабас, анан бул жак ham шаарга карап калат. Сиздер конкретно Мир Махмудовго карабайсыңарбы? Өдө көзүндө көчө бар го. Көчөнүн аты эмне мына көчөнүн аты? Чехов көчөсү. Арында башында акырында эмелер бар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Абубакир байке, амансызбы? Жакшы, рахмат. Иштеп атасызбы, чарчабай? Жакшы, иштеп атабыз. Жакшы. Болот, акырын байке. Мына азыр Нокат шаарга жакын жерде жана Ачакай көчө, эмеге Абдысатар ажыга жетпей Ачакай көчө базарга чыгыш жагынан кирип кетет го, күн чыгыш жагынан. Чехов деген көчөлөр бар, жана билесизби, лежащий полицейскийлерди каждый 50 метр сайын орнотуп салышкан. Ушул жер сизге караштуубу же шаарга карайбы? Жок, ал жерлер шаарга карап болот. Берки баягы Төлөнбаев көчөсү дагы шаарга, анан биякта ички көчөлөр дагы шаарга карап болот да. Шаарга карайт экен да анда. Всё анда. Ушул боюнча биз кичине репортаж даярдап аттык эле. Ар бир 50 метрге мыйзамсыз орнотулган, анан баягы предупреждающий знактар дагы жок экен. Анан биз бул көчөлөр кайсыл шаарга карайбы, айыл өкмөткө карайбы десек, Мир Махмудов айыл өкмөткө карайт деген, ал жака сиз Мен азырда бир токтоп коеюнчу, бирок мен азыр менин эмем боюнча азыр могул жерден түшкөн көчө бүт эле шаарга карайт. Баягы биздин айыл өкмөттүн жолу бар го. Ооба. Ошол жол бүт ошодон мына күн батыш тарабыдагы жак бүт эле шаарга карайт да. Бол, биз азыр Аскаралы Рысбековичке мэрге чалып сурап көрөлүчү. Ага чейин биз сиз тастыктап кое бериңизчи.
вдруг сизге Бир тактап коюн. вдруг мэр сизге карайт деп калат. Азыр мэрге чала алчы. Рахмат Абубакир аке. Ишиңизге ийгилик. Так, Мирмахмудов айыл өкмөтү шаарга карайт деп айтты. Эми биз Аскаралы Рысбековичке чалып көрөлүчү. Чеков көчө, кайсы көчө деди? Чехов. Шефтер, ассаламу алейкум. Көчөңүздөрдүн аты кайсы көчө? Аскаралы Рысбекович, ассаламу алейкум. Кандай Керемет байке. Амансызбы, тынчсызбы? Биз видео съемка кылып аттык эле байке, мына шаарда. Анан азыр запись кетип атат, тескертип коеюн сизге. Эми баягы Мирмахмудов айыл өкмөткө таандык деп айткандан аларга чалсак, алар городко карайт деп койгондон сизге чалып атабыз да. Мына базарга кире беришке күн чыгыш тарапка эсиңиздеби? Баягы аттын баштары, атты мусор менен биринчи экөөбүздүн ортобузда съемка жаралып. Ошол жака ачакай жерден кире бериш жерде примерно 3-4 көчө бар да. Анан жолго баягы бетондорду орнотуп салган. Чоң мындай помех берет. Анан ансазы ичкери киргенде каждый 50 метр сайын лежащий полицейскийлерди орнотуп салган. Бардыгы баягы мыйзамсыз орнотулган, предупреждающий знак жок, бул жерде муниципальный бир дагы объект жок. Но тем не менее 100-200 метр аралык көчө болгону. 5 жерге лежащий полицейскийлерди орнотуп салган да. Ошондон улам булар мыйзамсыз болсо, буну ким көзөмөлдөйт? Бул жерде муниципальный объект жок болсо, ДТП боло турган болсо, буга ким жооп берет? Мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан бардыгыбыздын эми мыйзамыбыз бир да. Бул шаарга караса, тем более шаарда, так шаардын ортосунда мыйзамсыз мындай орнотууларга ким жол берген, бул эмнеге көзөмөлгө алынган жок деген суроону бергим келип атат да. Бул территория кимге караса? Анан суроом биринчи эле, бул территория сизге карайбы, шаардык аймакка карайбы, карабайбы? Мен поскольку сиз айткансызда бул жак бизге карабайт, Мирмахмудов айыл өкмөткө карайт деп айтканыңыз эсиме түшүп, анан Мирмахмудов айыл өкмөтүн азыр Абубакир мырзага чалсам, жок, шаарга карайт деп койгондон чалып атам. Ал бир жагы Мирмахмудовго, бир жагы бизге карашат көп. Анан мен ДМС малдарын айтайын. Ошону карап мыйзам чегинде көр гай менен кандай эмне болгон, ким уруксат болуп калган, аны баары карап туруп четишет. Анан сен элгиз, мен отпускада элем. Ой, кечиресиз анда. Сиз отпускадасызбы? Ооба. Машалла. Мен отпускага чыктым эле. Анан Мансур любой маселе боюнча кайрылар, ал баары сенин немеңе жооп берип тактап берет. Жарайт жолдош мэр. Всё, биз анда чалалычы азыр. Гаиге да чалып чакырып ушул жерди бир оформлять этип, алып тазалаталы эгер мыйзамсыз болгон болсо. Ооба, тазалатса тазалаш керек, ал бизге деле жакшы. Всё, рахмат. Жакшы эс алыңыз. Аскаралы Рысбекович. Рахмат. Qora gay keldi mayerga, menga qaragin-da. Chaqir ber. Tezda kel. Chaqir ber. Akalar keldi. Narxını tişpe, nomerge tişpe. Aka video tortmay qo'ying. Tartılasınlar, sabak boluşuңар керек силер. Aka, men olmay qo'ydi. Avtouna seniki, avtouna seniki болгондон sen жоопкерчиликтүүсүң. Men javobgar beraman. Avtouna seniki, sen жоопкерчиликтүүсүң. Түшүндүңбү? Мыйзамды сыйлап жашашыңар керек бардыгыңар. Ва алейкум ассалам рахматуллахи. Жолдош начальник, кандайсыз? Амансызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Номери мындай тагылып турат, мына арткысы тетири. Мына Мына номер вообще тетир тагылып турган. Мына номерчи. Мынайынан тетир тагылып. Биз уже видео съемка кылып койдук. Başına kimke? Men dadamni oldu. Başka deniz almışsın. Bravo, tek pasport oldu. Мына вообще тетир салышкан. Эми буну жаш балдар деп атат. Кандай максатта? Азыр мына жаңы келген сиздердин жанакы 360 градус айланып таптап турган эме бар го. Мыйзамсыз токтогон автоунааларга штраф салынат да тура. Ошол тартпасын деген максатта булар ушундай кылды деп ойлоп атам мен. А булар айтат андай максатта эмес. Жаш балдар келип ойноп турду. Эми жаш балдар ойной турган нерсе эмес да, бул оюнчук эмес. Велосипед эмес. Бирөөнүн эле автоунаасын келтирип эле номери чыгарып ойноп сүрөткө тарткандан кайра тетир салып коюп. Анчалык эле Афганистан же болбосо бир Африкада жашасак бир жөн бир мыйзамдуу өнүгүп аткан, өсүп аткан өлкөдө жашап атабыз.
Мыйзамдуу чара көрүлөт, болду, кайталанбайт. Кайталанбасын, болду. Tushundim aka. Биз азыр жамандык кылып аткан жерибиз жок. Yo, bo'ldi. Сабак болуш керек. Men Биз сени азыр жүктө өтүп кетип, там эмени керек жок биз. Просто протокол составлять этет, мыйзамдуу чара көрүлөт. Жооп. Türeme seyahатçı için protokol. Вот и все. Ошол эле жеңил эле. Кайталанбаш керек, сабак болуш керек бардыгыңарга. Assalamu алейкум рахматуллахи. Жолош начальник, мынау көчөлөр кимге карайт негизи? Мирмахмудовго карайбы же шаарга карайбы? Шаарга карайбы? Мыйзамсыз орнотулган нейронный искусственность боюнча ким жооп бере алат? Жасалма дөңсө боюнча. Жасалма дөңчөлөр. 200 Берки экинчи микрофон берсең, 200 аралыгы 200 чакырым болгон 200 метр эле көчө экен. 5 жерге орнотуп салыптыр да. Мына көчөгө? 5 жерге, ар бир көчөгө. Биз уже чагылдырып, биз ошондон улам ар бир көчөнү чагылдырып келе атанан буну көрүп атпайбызбы? Хорошо, мен азыр мэрияда Азыр биз уже видео тартып келдик. Азыр 5 бул көчөгө кире элекпиз. Биз бир көчөнү эми тартып бар көчөдө бар. эми келип видео тартаарда муну көрүп атпайбызбы? Бирөөсү бул жерде канча эки жерде ал мыйзамдуубу? Ошол эки жерге орнотулган. Бул жерде атыңыз ким эле? Илгиз. Илгиз мырза мындай да. Бул жасалма дөңсөлөр боюнча бул основной ГАИда жол көзөмөлдөө менмин. Анан биз только уруксат беребиз. Калсы жерге мыйзам жерлерге, мектептин алдына, садиктердин алдына, жаңы асфальт болгондон жол түз болсо, мына айылдын ичтеринде чоң трассага бере албайбыз. Чоң трассага мүмкүн эмес. Айылдын ичтеринде элдердин арызы боюнча, мисалы 20 адам келип, бизге ушул жерге жасалма дөңсө коюп берсе, ошол жерге коюп беребиз. Уруксат беребиз. Биз койбойбуз, уруксат беребиз. Бул полицейский коюштун кереги жок. Мыйзамсыз коюлган, азыр мына сиздердин немеңиздер менен келип алдын утат бардык немелерчи. Демек, ички жолдорго мыйзам жол бербейт. Мыйзам жол бербейт. Аны мэрия коет, депке караса деп коет. Ушул жерден тастыктай турган нерсе. Азыр сиз айтып атпайсызбы? 20 жаран, то есть тургун 20 түтүн келип, коллективный арыз жазып сиздерге кайрылуу жазса, мыйзамдуу биз ошол жерге уруксат бере алабыз. Жасалма дөңчөнү орнотконго сиздер уруксат бере аласыздарбы? Мен айыл башчы болуп турган учурда сиздерден барган, ал учурда башка адам эле. Сиздерден барган, дептен барган, өкмөттөн барган, бул ички көчөлөр айыл өкмөткө карайт экен. Биздики айыл өкмөт каражатын төлөп, сиздер мыйзам берсеңиздер, биз ал орнотот экен. Но тем не менее ошол эле учурда кайсыл жерлерге уруксат бере аласыздар? Муниципальный объект кайсыл жерде бала бакча болсо, кайсыл жерде мектеп болсо, кайсыл жерде администрация болсо, больница болсо, ушул жерлерге гана уруксат бере аласыздар да. Айылдарга уруксат бере албайбызбы? Бере албайсыздар да. Беребиз айылдарга да. Себеби ДТП көп болду. Мисалы үчүн жаш балдар азыр эми айылдардын ичинде жаш балдар көп ойнойт да. Жол кырсыгы көп болсо ошол жерге беребиз. Себеби жол кырсыгы Мыйзамдуу. Жол кырсыгын алдын алуу негизинде. Хорошо. Бул мени кубантат, напримерчи, анткени бизде Ак Булакта практически көчөлөрдүн баардыгы асфальт болду. Биздикин баары тазалап салды наоборот. Бизде кайра коюлган жок. Полностью. Азыр наркы Кыргызстан Карабайга кетканда мектептин алдына коюлду. Ал эми ал мыйзамдуу да, мектептин алдына мыйзамдуу болуп атпайбы. Берки азыр мынау эмеден аркадан баштап дагы асфальт кылдыбы? Ал жерге да бир жерге коюлду. Ал жерге сиздердин начальнигиңиздердин Азамат мырзанын, Азат мырзанын ал жерде мектеп бар да. Мектеп бар. Искусственный интеллект. Айтып атпаймынбы? Мектепке бала муниципальный объект бар жерлерге движение, жаш балдар көп движение болгон жерлерге мыйзам уруксат берет экен. А ички көчөлөргө муниципальный объект жок жерлерге сиздер уруксат бере албайсыздар. По крайней мере, бизге ушундай информация бер, мен койдура алган эмесмин айылдын ичине. Жок, койсо болот. Себеби болду, тастыктайбыз анда. Азыр кандай кылабыз? Муну бир адам протокол түзбөсүнчү, бир адам сиз протокол түзсөңүз болобу сураңыз. Биз байке мен атыма жазып алдым, азыр жазып койдум. Мейли анда. Сиз менен бирге наркы 5, азыр могул жакта өтө грубый нарушение менен орнолгондо ошол жерден комментер берсеңиз жакшы болот. Бул боюнча туура эле, бул туура эмес таккан боюнча атайын бизде 182/5 боюнча чара көрүлдү азыр. Номурун туура эмес айгаштыруу ошол боюнча. Азыр айдоочуга протокол түзүп
91 чара көрүндү. чара көрүлдү. Бизге мыйзам чегинде чара көрүлдү. Кайталанбайт. Бул боюнча Илгиз мырза эртеге ДМС менен сүйлөшүп, бизге тактайм. Шаар койду, адамдар өздөрү койду. Бирок мына бул чындыгында бир көчөгө 4төө көптүк кылат. 5 байке, 5 жерге койгон. 5. Эртең ДМС менен сүйлөшүп, шаардык ДМС менен. Эртең муну алдырам муну. Действительно көп коюлуп калды бул көчөгөчү. Рахмат. Азыр биз ушул эле мыйзамсыз орнотулган дөңчөлөр боюнча репортаж даярдап отур. Көрдүңүздөр. Автоунаанын номер тетири, бир жагы абсолютно тетири, бир жагы вообще номерди көрсөтпөй таап салган. Ага дагы чара көрүлдү, протокол составлять этилди. Азыр биз мэрияга чалдык. Өзүңүздөр уктуңуздар, Аскар Алырысбек Ноокадыр районунун мэри тыныгууда экен, отпускада экен. Керектүү адистеринен чалсак, акимдин алдында жыйын экен. Аким менен Нурлан Бейшенбек үчүн байланыштык, чындыгында алдымда отурушат деди, жыйын болуп атат деди. Аким Нурлан Бейшенбек өзү дагы азыр жеке поручение берип, бул жердин мыйзамдуу мыйзамсыздыгын тастыктап, эгер мыйзамсыз боло турган болсо, эртең бул жерлер бүт сүрүлүп, жол тегизделет деп жолдош акимибиз дагы бизге азыр сөзүн берди. ГАИнин начальниги Азат мырза дагы келип өзү лично бул жер боюнча бизге катталган эмес, бул жака уруксат берилген эмес, бул жер мыйзамсыз деп айтты. Биз эртең дагы буйруса бул жерди келип сөзсүз түрдө көрөбүз. Эртең тазаландыбы, тазаланмадыбы, результат болдубу, болбодубу. Мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин мыйзамга баш ийип жашаганыбыз жакшы. Жол эрежесин сактап, айылдын ичине кирдикпи 40 деп көрсөтүлдүбү, 40та, 60 деди, 60та. Андан ашпай акырын жүрүүгө чакырык жасайбыз өзүнүн муну айдоочулардын бардыгы. Бир гана биздин жашоо жоопкерчилиги эмес, коомдун дагы, көчөдө жүргөндөрдүн, жаш балдардын особенно, алардын дагы жашоосунун коркунучу, коопсуздугу биздин жоопкерчиликте. Бала чуркап чыга коебу, каяктан чыга койбосун, водитель жоопкерчиликтүү. Катуу келесиңби, акырын келесиңби, баланы кишини уруп кете турган болсок, мыйзам талаасында за невнимательность, внимательный болбогондугуна байланыштуу мыйзамда эгер адам каза болуп кала турган болсо 12 жылга чейин камалат азыркы мыйзам боюнча. Ошондуктан мыйзамга баш ийип жол эрежелерин бузууга чакырып жасайбыз. Сиздерге терең ыраазычылык. Анан Илгиз мырза, сен айткандай азыр мынау сиз айтпайсызбы? Анча-мынча ата-эне дагы өзүнүн баласын караш керек да үйүнө. Туура. Көчөгө чыгарбай. Чындыгында анча-мынча шопурлар эле кыйын. Кетип атсаң, мисалы капталдан чуркап жаш бала эми, билбей чуркап чыгып алат. Ошого ата-энеге дагы бир айтып коюш керек да, өздөрүнүн балдарын караш керек, көчөгө чыгарбаш керек. Кайрылуу жасасаңыз болот. Талаада коюп калган аркылуу ата-энелерге деле кайрылуу жасап коебуз, жалпы эле. Сиз эми ата-энелер айылдын иштеринде чындыгында балдар көчөгө көп чуркап чыгат. Ошонун негизинде жол кырсыгы аябай көбөйүп кетти жаш балдар арасында. Ошо жаш балдарыңыздарды үйүңүздө кармасаңыздар, көчөгө чыкканда көзөмөлдөп ата-эне деген. Ошолордун карасын. Эми чындыгында шопурларга деле күнөөнү кое бербей, ата-эне өзүбүз дагы балдарыбызды көзөмөлдөшүбүз керек да. Бизде жол кырсыгы көбөйгөн себеби ушул. Шопур дагы сиз айткандай 40-40 жүрүш керек. Айылдын ичи, калктуу конуш, жаш балдар жүрөт, ар кандай адамдар жүрөт, ошого акырын жүрүүгө биз аны чакырып кетебиз. Туура, азыр мына скутер өтүп кетти, скутер эсиме түшпөйт. Действительно ата-энелер жаш балдарына да айдап коюп атат да. А булар жол эрежесин билбейт да. Кыргызстандын практически мен уверенно айта алам, 50% сатып алган водительский удостоверениянычы. Жол эрежесин көпчүлүк билбейт, а жаш балдар тем более билбейт да. Ошондуктан мына ушул жаш балдарга да азыр инспектор тура айтып атат. Бир эле водительдерди күнөөлөй бербей, мен айткым келген нерсе, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, водитель күнөөкөр болосуң, жоопко сен тартыласың, ошондуктан акырын айдаганың жакшы деген маанинде айткым келип атат. Экинчи маселе, ата-эне дагы, балага дагы үйдүн ичинде, көчөдө абайла, пешеходный зонада жүр, тротуарда жүр, тротуар жок болсо абайлап жүр, машина келсе жолдун четине чыгып тур, машина келаткан көчөдө чуркаба, велосипедди айдаба, жанагы скутер менен катуу жүрбөй деп айтуу, бул сөзсүз түрдө ата-энелердин дагы милдети. Инспектор тура айтып атат. Ошондуктан зона кетип калды. Алла разы болсун. Акырын жүргөнүбүз жакшы да. Айтканыңызга скутерлер боюнчачы.
скутерлер мына трассада жүргөнгө мүмкүн эмес. Булар только тротуарда жүрүш керек. Тротуарда жүрүш керек. Скутерлер көчөгө жолго чыкпаш керек чоң жолго. Демек азыркы дагы мыйзамсыз жүрүп атыптыр да. Буларга мыйзамда кандай чара көрүлөт? Бул уже сразу автостоянкага барыш керекпи? Жок, буларга чоң жолго чыгып алса, шлеми жок болсо, каскасы жок болсо 190 берене менен штраф салынат буларга дагы. Ата-энесине уже, ата-эне жоопко тартылат да. 16га чейин болсо ата-энесине, 16тан жогору болсо өздөрүнөн салынат. Скутерлер жылмаяндар штраф стоянкага барып киргизилет. Шундай урматтуу мекендештер. Жол эрежесин сактаганга анан мыйзамга башып жашаганга чакырыш жасайбыз. Бул жакта Өзүңүз тааныштырып койсоңуз биринчи. Ким сиз? Нукан шаарынын Бостон кварталына айыл башчысымын. То есть ушул аймактын эл башы болосуз, а? Ine bular menden oldun жаңы asfalt болгон. Men ishga kelishdan oldin bo'lgandan keyin men kelganda unda manalarni qo'yishgan va bular nima qo'yishyapsan desa, KAMAZ kelsa depsab ketadi, jugi bilan kelsa deb asfalt o'yib tashlaydi deb shunda qo'yilgan. El bilan janjal qilganmiz shuni olib olasan deb. Bir jo'lmi ikki jo'l olib solganmiz. Keyin daha qo'yishib qo'ygan o'sha bo'yicha qoldi-da bu. Bular qiziqmay qo'ydi. Men o'ylab turмун муну жана Ошский событиядагы кызыгуучуда эл атайын жол мага ушундай информация берилген болчу. Ал то есть тура эмес информация. Наоборот, силер деле бул жерди тазалашын каалайсыңар. Конечно. Жергиликтүү калык, жашоочулар булардын алышын, искусственный нейронустун багын алышын каалайсыңар. Конечно, 20-жылда pandemiyada to'silgan yo'llar. Bunda hammaning xabari bor. O'shundan qolganlari ham hozir tektor o'tayotgan. Азыр официальный лицо Бостон айыл аймагынын эл башчысы экен. Мына калыктагы эл башчы катары мен дагы искусственный нейронность жасалма дөңчөлөргө мынага окшогон мусорларга биз да каршыбыз деп атат. Оказывается, булар коюп болуптур. Шаар мэрия койгон деп атат. Мэрия койгон, асфальт басылган, асфальт сакташ үчүн буларды коюш болбойт, албай койгон деп атат. Азыр эми начальник ГАИ келип кетти, мыйзамсыз экенин тастыктап берип кетти. Азыр акимиятта жыйын болуп атат. Аким менен түз байланыштык. Аким мыйзамдуулугун, мыйзамсыздыгын текшерип, команда бере мыйзамсыз болсо бардыгы тазаланат деп айтылды. Азыр искусственный нейронустун бардыгы алынат. Буюрса күтүп атабыз. Алар менен биргеликте азыр келет, мэриянын адамдары келет. Эл башы ушул жерде, ГАИ ушул жерде бардыгын тазалап буюрса коомчулукка мындай бир результат көрсөтөбүз деген ойдобуз. Калам Талкуу YouTube каналына катталып элди каналга. Биз менен бирге болуп, ой пикириңерди жазып, комментарий калтырып, лайк басып бизди колдоп тургула. Өзүңүздү тааныштырып. Men Ahmedov Adaxon bo'laman, mana shu ko'chani turg'uni bo'laman. Yoshim 60 ga kirib qoldi. Men o'z yo'lda to'silishiga mutlaqo qarshiman, sababi Xudoning yo'li bu to'sib bo'lmaydi. Lekin mana ko'rasizlar, xovalar to'lki shu yoqqa yuradi. Biz xovadan zerikdik. Mayda mashinadan bizga nimasi yo'q. Shalama 40 tonlarlik mashinalar bor. O'ndalar borsangiz boshqa ta'sir qiladi. Kirallarimizni ham yarishi bordi. Mana men sizga xohlasangiz, men sizni yaxshi taniyman o'zi. Sizni ishlaringizni to'g'ri ko'p ko'raman. Mani xulo xolisa mana shu yana 1-2 kundan keyin video qilib tashlab beraman. Ammo bizga tashlab beraman. Ammo o'tdi ko'p. Havo jurganda qanday juradi al? Juk bilan juradi. Juk bilan juradi-da, mana shu burilganda ham chalpaytirib tashlaganda. Bul жаққа қоғам неге кірсін ала? O'shini men ham hayronman. Biz o'shini Sentralniy yo'l bo'lib olsa. O'shda. Men hozir o'tib ketayotgandim, sizni ko'rdim, tag'in bir aytib qo'yay dedim. Xolisalik yo'q. Bu nimasi? U yo'lni yopgan o'zi yaxshi emas o'zi. Мыйзамсыз екен бүт мынау дөңчөлөрдүн баардыгы мыйзамсыз жасалган экен. Ошондон улам мынау органдын адамдары мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Мыйзам деген, эреже деген баардыгына бирдей болуш керек. Ошондон улам азыр бул биринчиден ДТП боло турган болсо эч ким жооп бербейт. Кудай сакта катуура келип калып туруп байкабастан бир жерге кирип бирөөнүн баласын же бирөөнүн үйүнө сүзүп кирип кетсе, соттошо турган болсо, водитель утуп чыгат да. Анткени баардыгы мыйзамсыз. Эреже боюнча мыйзамдуу жерлерге, кайсыл жерлерге коем? Мектеп, бала бакча, администрациянын алдына, больницанын алдына, мечиттин алдына коюлат. А бул жерде бир да административный муниципальный объект жок экен. Бүт частный домдор экен. Өзүңөрчү эле өз билендик менен коюп алгансыздар. Bilmem qurilganda qilib qo'ygan, lekin eng keng, eng yaxshisi shu. O'z men roziman, ограничение qo'yib turib, kamera qo'yib qo'ysa ham xafa bo'lish yo'q. Эми айыл өкмөткө кайрылуу жасап, айыл өкмөт бул ички жолдорду айыл өкмөт карайт, айыл өкмөт коюп бериш керекпи? Бул жак сиздерге карайт. То есть сиздер знак ограничения скорость 40-60 км деп аны ким ошону мэрия коюп береби? Республикасынын автомобиль жолдорунун мыйзамы бар.
мыйзамга ылайык ошондой эле жол эрежелеринин атайын техникалык регламент бар. Ошол жерде кайсыл жерге кандай жол белгилеринин ыйгарымдуу уполномоченный орган деп коет. Бул ГАИ кызматкерлери предписание берет. Жол ээси менен мындайча айтканда жергиликтүү маанидеги жол болгон болсо, ошол жергиликтүү бийлик менен, мамлекеттик маанидеги жол болгон болсо, ошо мамлекеттик органдар менен макулдашып, алардын уруксаты менен коюлат. Ал жерде эми жасалма жол тосмосу деп коет. Бул жерде азыркы лежащий полицейский деп атканыбыздын өзүнүн техникалык параметрлери бар да. Бийиктиги боюнча, узундугу боюнча. Бул жерде азыр ГАИ менен активдет этип көчөнү обследование кылып чыктык. Бул жерде эч кандай уруксаты жок. Тосмолор бүгүнкү күндө алынып жатат. Эң сонун. Анан бул жерде дагы жарандар азыр коопсуздук маселесин, балдар ушул көчө менен мектепке каттайт, башка кылат деген маселени айтып атат. Биз жарандарга дагы азыр туура түшүндүрүп айтып атабыз. Эгер коопсуздук маселесин биринчи оюнга кое турган болсоңуздар, жолду көрүп атасыздар, тротуар, лоток жок да. Эгер чын эле биз жол коопсуздугун, ошо балдардын коопсуздугуна күбө турган болсок, анда тротуарларды бошотуп беришке туура келет да. Эң туура айттыңыз. Туура маселе. Тротуар жасап беребиз деңиз. Эгерде место снос кылып өздөрү эле ачып бере турган болсо, азыр бүгүнкү күндө тиешелүү жер адистерге, ошондой эле архитектор менен совместно бул азыр бул көчөлөр боюнча обход кылып, жолдун категориясы, узун туурасы, ошо кызыл сызыктарын полный аныктап туруп, ошо тиешелүү эскертмелерди беребиз да. Эң сонун. Мына эгерде калк, жергиликтүү калк жашоочулар сиздер менен биргеликте иштешип, ширinaсын жолдун генплан боюнча бул жер 10 метр болсо 10 метрди ачып бере турган болсо, ошого жараштуу сиздер как раз балдар үчүн тротуар жасап бергенге мүмкүнчүлүк бар экен, Азыр эми генпланда кандай экен бул жер? Ширинасы канча экен метри? Азыр архитектурага запрос бердик, азыр жолдун азыркы турган эмеси 8 метр. Турган эмес. Категория боюнча азыр кызыл сызыкты архитектура эми аныктап берет. Ошону менен уже өлчөп туруп анан эскертүүлөрдү берип чыгабыз да. Анан бул жак азыр эмени айтып атпайбы, шаардын ичине чоң жүк ташуучу унаалар кирет, башка кылат деп. Азыр биз ГАИ менен шаардын аймагында 64 көчө бар. Онун жалпы узундугу 22 км, онун 17 км бул ички жергиликтүү маанидеги жолдор. Мамлекеттик маанидеги жолдор, трассаларды да кошуп алып туруп, биз азыр схема даярдап атабыз. Кайсыл жерден грузовой кирип чыгат, башка кылат. Мисалы бул ички көчөлөргө уже грузовой киргенге мүмкүн эмес да. Бул көчөнүн баш жагынан уже пожарный жанынан центральный көчө түшөт. Ошол жактан жанагы айылдарга, ички ошол эмелерге грузовой чыкканга уруксат берилет ал жактан. Бул жакка уруксат берилбейт. Азыр ГАИ бир сыйра обследование кылып бизге буга чейин дагы коюлуучу знактарды берген, азыр дагы кошумча беребиз деп атат. Эгер олор дагы берилип калган болсо, биз шаарат кеңешке сунуштап туруп тиешелүү жол белгилерин орнотобуз да. Ошодон кийин дагы мына толук кандуу көзөмөл кылган болот. Азыр бүгүнкү күндө талапка жооп бербеген эч кандай уруксат кагаздары жок, тосмолор, мына ошол бетон эмелер полностью алынат, тазаланат, Ыраазычылык. Кимге Нурлан Бейшенбековичке көчкө ыраазычылык. Жана чалганыбызда жооп берип, жыйында бүгүнкү күнү азыр силер да айтты, керектүү адистер, жолош начальникти баардыгы ушул жерде биз эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, текшерилип чыгып, ордунда тазаланат деди. Момент реакция болуп атканга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр биздин суроолорубуз бар, жолош начальник, мына эме боюнча. Буга чейин биз толук сурообузга жооп канааттандыра жооп ала албадык да. Буга чейин сотрудник айтып өттү, кайсыл көчөлөргө биз жергиликтүү калк, айыл өкмөткө, айыл өкмөт районго айтор этап менен кайрылуу жасай турган болсо, кайсыл көчөлөргө сиздер негизи мыйзамда мүмкүнчүлүк бересиздер знак орнотконго. Ички жолдорго мүмкүнчүлүк барбы жок? Анткени биздин Актылак айылында дагы практически 95% көчөлөр асфальт болуп калды. Чындыгында автоунаа айдоочулар катуура жүрүп атат. Кече жакында мына ДТП болду, бир жаш баланы портер кагып кетти. Азыр бала жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Но тем не менее, элдин суранычы эми бардыгы эле лежащий полицейский коюп койгусу келет экен да. Ушул мыйзамдуу орнотулуш жолдору менин билишимче муниципальный объект бар жерлер, больница, бала бакча, администрация, мечит, мектеп бар жерлерге уруксат бересиздер. Ички көчөгө где попало уруксат берилбейт да мыйзам боюнча. Мен түшүнүмчө ошого канааттандырарлуу бир жоопту өзүңүздөн, сиз эми начальник ГАИ болгондуктан мыйзам талаасын айтасыз да. Эл буну уккандан кийин буга уже баш ие баштайт да. Өз билемдик токтойт. Анткени өз билемдик менен мындай жол тосууга дагы мыйзам талаасына чара көрүлөт да. Туурабы? Туура, бул боюнча эми айта кетсек, ички жолдорго өзү основной лежащий полицейский деп коет. Бул негизинен бул садик, мектеп, мечиттердин алдында коюла турган коюлуш керек да. Негизи чаган бул эми азыр ушул жерде жаран айтып атат, бизде балдарыбыз көп, машиналар катуу жүрүп атат депчи.
Kovalar ötüp atat. Bul jerde kova ötpөйт içki jolgoçu. Egerde kova ötө turgan bolsa bul dalildengen bolsa bul köçөнүn başına знак koyular. Burzo zapuşan kirүүгөн күн эместен жол белгиси коюлат. Ошонун нерсине чара көрүлөт. Бул жерде азыр мына мэрия немеси айтып кеткендей тротуар жок биринчиденчи. Булар өздөрү тротуар жүргүнчүлөр жүрө турган жол ачылса, бул жерге жаш полицейскийни коюштун кереги жок. Мыйзамсыз коюлган. Азыр мына сиздердин немеңиздер менен келип алынып атат бардык немелерчи. Все терең расыл. Демек ички жолдорго мыйзам жол бербейт. Мыйзам жол бербейт жок. Единственный жол балдардын жана Коопсуздугун караш. мэриянын кызматкери Мансур мырза айткандай, коопсуздукта карай турган болсок, ген пландын негизинде эки тараптуу жашоочулар сиздерге жардам берип, өздөрү ыктыяры менен ачып бериш керек. Ошол жерге шаардык кеңеш депутаттары сессияда карап, токтом чыгарып, жана акчалай каражат бөлүп бере турган болсо, тротуар жасалыш керек экен. Ошондо туура болот дейм. Макул терең ыраатчылык кайдыгерге карабастан чара көрүп убагында келип мэрия кызматкерлери. Мухаммед мырза кандай? Аманбы, тынчпы? Assalamu алейкум. Уланбек, красавчик. Терең ыраатчылык, мэриянын кызматкерлеринин мэр өзү тыныгууда экен. Аким менен байланышып анан жыйын өткөзүп атабыз. Буюрса тазаланат деди. Акимге дагы биз эч кимге каршылыгыбыз жок. Что ровуду, что МАИ кызматкерлери, мэрия, район, биз бардык жетекчилер менен иштешкенге, биз коомдук активист, коомдук жарандык активист. Халктын үнүн коомго алып чыгабыз. Бийликке жетпей атса жеткизебиз. Бийлик ушундай момент биз менен байланышып эле бирге иштей турган болсок, биздин сиздер менен бирге элге пайдабыз эле тие, зыяныбыз тийбейт. Колдоп каттап, момент өз убагында реакция жасаганыңыздарга терең ыраатчылык, аманчылык, тынччылык болсун. Бар болуңуздар. Асыктала турган болсо, ограничение коюп беребиз, знак коюп беребиз деп айтты. Körüleri bu keçasından uxlatmagan zanjirlarni osib olib sharak shuru qilib kovalar bilan urushgan. Видео тартып, МАИ кызматкерлерине жибергиле, булар штраф жазат. Знак коюп берет буйруса. Videoda tortib berganmiz oldingi nimaga. Biz bo'ldi chora ko'ramiz deb. Mana hoppa, Bolalarni olib kelib qo'ydirganmiz o'zimiz. Атмар жакты эметели сүрдү. Бардыңар мыйзамга баш ийип, эки чекени тазалап бере турган болсоңор, мэрия бул жерге тротуар жасап берет деп атат балдарыңарга. Эгерде чындап эле балдардын коопсуздугун биринчи орунга кое турган болсоңор, демек снос кылып, добровольно мамлекет кызматкерлерине жардам берип тоскоолдук кылбай. Ачып бересиздер, шарт түзүлөт. Ошол эле. Hamma ele esidi tagibi solganda bu hozir tomon. Но кимде буга мэрия кызы күнөөкөр эмес, район күнөөкөр эмес, МАИ кызматкерлери күнөөкөр эмес. Туурабы? Lekin o'zi mana ko'chani ham shuni eplanoradi o'zi aslida. Сиздер эл башы катары, айыл башчыңар катарында, айыл башчы катары шаарга карап келсеңер, мэрияга сунушуңарды бергиле. Мэрия шаардык кеңеш депутаттары карап, акча бөлүп берсин, знактарды орноттуруңуздар. Жолун издеңиздер да. Ошондой жолу менен мыйзамдуу балдардын коопсуздугун коргонуңуз жакшы. Анан где попал эле өз билетиңиз менен ближайший поселение кое берсеңер тура келет. Taş dile koyup budar taşlar durdu.